Бул жомок бөбөктөргө арналат. Деңиз падышасы. Морж аны карап ансыз деле арстандаймын. Албетте сизди тааныймын. Морж жинденгенсип. Бирок кылыч тумшук муну түшүнө алган жок. Анын акылы тайкы экен. Тоту балык, сиздин деңиз падышасы болгондугуңузду түшүнгөн эмес тура анда, деди тоту балык. Бирөөнүн акылы тайкы болсо, мындай кереметтерди сиздин ким экендигиңизди түшүнүү кыйынга турат, деди тоту балык. Ошентип экөөнүн ортосундагы сүйлөшүү көпкө узады. Тоту балык ага акырында: кел, экөөбүз биздин акылдуу доско барабыз. Аны менен жолугуп, андан акыл насаат сурайбыз. Керектүү нерселерди билип алабыз, деди тоту балык. Морж башында баргысы келбей, кыйылып турду. Бирок акыры анын сунушун кабыл алды. Бардык падышалар акылмандардан акыл насаат алуусу керек. Бир гана күч кубат менен эбегейсиз деңизди башкаруу кыйынга турат. Күч кубат менен бирге билим дагы керек, деп сөздөрүн жыйынтыктады тоту балык. Морж тоту балыктын сөздөрүн туура деп эсептеп, экөө сакалдуу доско барышты. Сакалдуунун ал күнү маанайы жок эле. Аларды көрүп көңүлү көтөрүлө түштү да дароо үйүнө чакырды. Үйү бир маржан таштын жанында эле. Өткөн кеткенден кеп кылып жатышты. Бир маалда сөз айланып келип, окшоштуктарга келди. Тоту балык сөздү билип туруп ошого такады. Бирок Морждун мындан кабары жок, өз кыялы менен алек. Тоту балык бир суроо узатты сакалдууга. Акылманым, бир нерсенин нафтасы менен А окшош, башкасынын айырмасы кандай? Сакалдуу аны карап күлүмсүрөдү. Ким тууралуу экендигин дароо түшүнгөн болчу. Акылман болгондугу үчүн маселени бир канча маани менен түшүндүрдү. Кара, деди тоту балыкка, сен тоту кушка окшошсуң, бирок тоту куш эмессиң. Эгер тоту куш болгонуңда сууда жашай алмак эмессиң. Бир нерсенин түп нускасы менен окшошуунун ортосунда асман менен жердей айырма болот. Деңиз атын деле карасаң, түзүлүшү атка окшош. Эгер өзүн атмын деп эсептесе, бул туура эмес болуп калат. Атка окшош болушу мүмкүн, бирок бир затка окшошом деген экинчи зат ага окшоп турса да дал өзүндөй боло албайт. Морж аларды угуп жатты. Ар бир сөз анын оюн ойрон кылып койду. Бир канча убакытта көп насааттарды угушту. Ал жактан кетип жатышканда күн батып бараткан. Деңиз жаныбарлары акырындан уяларына кирип, түн уйкуларына кетишмекчи. Тоту бир кезде Моржду караса, анын баягы бой көтөрүп сүзгөн адаты жок. Ого аябай сүйүндү. Демек сакалдуунун айткандары ага таасирин берген экен. Коштошоордо Морж тоту балыкка: сакалдууга жолукканыбыз жакшы болуптур. Анын насааттары менин ичимдеги туура эмес сезимдерди жок кылды. Мен канчалык чоң ката кетиргенимди аны угуп жатып түшүндүм. Анын мисалдары мени аябай таасирлентти. Ойлонуп көрүп, деңиз падышасы болуудан баш тарттым. Анын үстүнө менин дене түзүлүшүм буга ылайык эмес. Кеттен бир тиштемети да боло албайм. Анан ага кантип алым келип башкармак элем? Тоту балык Моржго күлүмсүрөп: туура айтасың, Морж. Биз окшогон нерселерибиздей боло албайбыз. Өзүбүз кандай болсок, ошондой гана болобуз. Анткени ар бир нерсе өзүнчө кадыр баркка ээ болот. Ордун билбесе кадыр баркын жоготуп коюшу мүмкүн. Эки дос коштошуп жатканда деңиздин ичи тыптынч эле. Морждун ички сезимдери кандай тынчыса, деңиз ичи да ошондой тынчып, немирип калгандай сезим калтырып турду. Морж ошол күндөн тарта мындай туура эмес ойго эч эле орун берген жок.